Assalamu alaikum rahmatullah barakату, урматтуу бир туугандар, урматтуу агалар жана энелер. Өзүңүздөр билгендей, акыркы учурда биздин мамлекетибизде теологиянын докторанты Элмурат Кочкор уулу байкебиз динге такыр эле жат болгон, динге такыр туура келбеген бир ой пикирлерди чыгарып, өзү айткандай акылга, паам парасатка дал келбейт деп, эмне каалагандай калчап жаткан учуру. Ошондуктан могу акыркы видеосун көрүп, Эдрис Исапка берген маегинен мен кээ бирки жыйынтыктарга келдим. Ошол жыйынтыктар менен сиздер менен да бөлүшүп коюуну туура көрдүм, урматтуу бир туугандар. Биринчиден, урматтуу бир туугандар, Элмурат Кочкор уулу агабыз бул динди такыр түшүнбөйт. Биринчиден. Экинчиден, бул өзүнө өзү дайым каршы чыгат. Мындайча айтканда, качан өзүнүн пайдасы болгондо акыл, паам, парасат деген сөздөрдү кенен колдонуп, кенен иштетет. Ал эми өзүнө пайда болбогон жерде бул сөзгө эмне эч качан кайрылбайт. Мындайча айтканда өзүн өзү каршы чыгат. Жана үчүнчүдөн, урматтуу бир туугандар, бул агабыз мусулмандарга жана исламга ыйырлык коюп, мындайча айтканда өзүнүн түшүнүгүн бирөөлөргө жабыштырып көнүп алды. Мусулмандар ушундай, же болбосо ислам ушундай депчи. Хотя ошол эле учурда исламды такыр өзү түшүнбөйт. Эгерде Элмурат Кочкор уулунун берген маектеринен, же болбосо жазган макалаларына кайрылып көрө турган болсок, бунун эң негизги эле куралы, мындайча айтканда ыкмасы, диний принцип эч качан акылга каршы келбеш керек деп каалагандай калчамай. Биз бул жөнүндө эмне дейбиз? Биз Ахлусуннул жамаат айтабыз, ооба, диний принцип эч качан акылга каршы келбейт. Акылга каршы келген диндер, алар ислам дининен башка диндер. Эмне үчүн бул нерсе, бул ыйырлык мусулмандарга да жабышып жатат? Бул сөздүн тамыры, урматтуу бир туугандар, каякта жатат? Мен деген дүйнөнү дүңгүрөткөн философтор, мисалы Иммануэль Кант, Рене Декарт, же болбосо Дэвид Юм, булар жаштык кезинде же диндүү үй бүлөдөн болгон, же болбосо диндүү бир устаттан таалим алган. Бирок ошентип алар чоңоюп, эрезеге жетип, китеп окуп, окуу жайларга тапшырып, философ болгондо, алар өзүнүн жаштыгында үйрөнгөн дини акылга такыр эле дал келбегендикти көрүп туруп, эмне кылышат? Алар ушундай жыйынтыкка дал келет. Булар бул дин акылга дал келбейт, андыктан бул дин туура болуш мүмкүн эмес. Бул сөзүнө, урматтуу бир туугандар, биз мусулмандар толугу менен 100% колдойбуз. Биз айтабыз, ооба, исламдан башка диндердин бардыгы акылга, паам, парасатка дал келбейт. Ошону менен биргеликте булардын экинчи катасы эмне болгон, урматтуу бир туугандар? Булар айткан, бардык диндердин абалы ушундай. Мындайча айтканда, булар башка диндерди көрбөстөн, башка диндердин философиясын, позициясын билбей туруп эле таъмим кылган, жалпылай бир өкүм берген. Өзүңүздөр билесиздер, бул такыр эле акылга сыйбаган нерсе. Ошонун негизинде, урматтуу бир туугандар, булардын жолун жолдогон бардык атеисттер жана бардык философтор. Мисалы, Бог как иллюзия деген китепти жазган Ричард Докинс, ал өзү айтат, мен диндер философиясын билбей туруп эле, особенности Куранды такыр окубай туруп эле бардыгына өкүм бере аламын. Мындайча айтканда, динди түшүнбөй туруп эле диндер акылга каршы келгендигин булар эмне айтып келе жатышат. Урматтуу бир туугандар, эгерде ушул суроону динибизге салып көрө турган болсок, биз Ахлусунна вал жамаат эмне деп айтабыз? Биз айтабыз, Ахлусунна вал жамааттын позициясы боюнча акылдын өзүнүн орду бар. Мындайча айтканда, акылды такыр иштетпегиле деп да айтпайбыз. Кээ бирки исламдын ичиндеги жамааттарга окшоп такыр иштетпегиле деп айтпайбыз. Ошондой эле учурда акылды эле карманып алып, Куран жана сүннөттү каалагандай түшүнө бергиле деп да айтпайбыз. Балким, мисалы, назариятул марифа деп коет араб тилинде, эпистемология. Пути познания чего-то. Чын же чын эмес, туура же туура эмес экендигин аныкташ жолдору бар да бир нече. Ошону эпистемология деп коет. Биздин Ахлусунна вал жамаат бул суроону өтө жакшылап талкуулаган, алар айтышат. Ва асбабул илми лил халqi thalatha, адамзат үчүн бир нерсенин чын же калпын билиш үчүн 3 жолу бар. Ал-хавасу салимату, вал-хабару садиqu, вал-акл. 3 жол бар, үчөөнүн үчүнчүсү, урматтуу бир туугандар, бул эмне? Бул акыл дейт. Мындайча айтканда, биз Ахлусунна вал жамаат эч качан акылды четке какпайбыз. Куранга кайрыла турган болсок деле, урматтуу бир туугандар, Алла Таалам көптөгөн жерлерде акылга алчоого, ойлонууга өзү буйруган. Лааллакум татафаккарун, лааллакум таакилун, балким силер ойлонорсуңар, балким силер акылга алчайсыңар, жана башка. Авалам янзуру фи малакути самавати вал ард, жана башка аяттарда.
Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жалпылай эле мусулмандар акылын иштетпейт деген бул дагы туура эмес. Жалпылай мусулмандар акылды карманып алуу эле бир гана акылдын негизинде оңго жана солго баардыгын түшүнгөн дагы туура эмес. Мисалы Али радиаллаху анхунун сөзү бар, биз аны билебиз. Эмне дейт? لو كان الدين برأيي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Эгерде дин акыл менен болгондо, анда масыга мас тартканда биз астына тартмак элек, үстүнө эмес. Себеби асты кирдейт, үстү эмес. Бирок мен пайгамбарыбыздын эмне масыга мас тартканда үстүнө тартканын көргөнмүн дейт. Мындайча айтканда, мен эмнени айткым келип жатат? Биз Ахлу Сунна вал Жамааттын ою боюнча акылдын өзүнүн орду бар. Ал четко, ясно прописано, кайсыл жерде акыл суу кечет, мындайча айтканда акыл иштете аласың, кайсыл жерде таслим болуш керек. Толугунан Алла Таалага ыйгарыш керек. Эч кандай акыл калчоонун кереги жок. Мисалы самият маселелеринде. Самият маселелер деген эмне? Мисалы Алла Таалам Куранда жана хадистеринде эмне деп айткан? Бейиш жөнүндө айткан, тозок жөнүндө айткан, кыл көпүрөсү жөнүндө айткан, Алла Таалам силерди кайра тирилтемин деп айткан, эсеп кысап болот деп айткан. Эң бир майда чүйдөдөн бери мен санап берем деп Алла Таалам эсеп кысап алам деп айткан. Ушул нерселерге келгенде, булар самият бабынан турат. Бул нерселер келгенде эч качан мусулмандар акылын иштетип, жок бул андай болуш мүмкүн эмес. Кантип эле бейишке кирип адам эч качан чарчабасын, эч качан жадабасын деп антип ойлонууга мүмкүн эмес, урматтуу бир туугандар. Демек, бул жерде адамдын акылы токтойт. Мусулмандардын жалпылай айтуусу менен. Кудум ошондой эле, мисалы, Алла Тааланы далилдөө. Алла Таала барбы же жокпу? Кудай барбы же жокпу деген вопростордо акыл сөзсүз иштетилет. Себеби, мисалы, сенин алдыңда бир атеист турат. Атеист Куранга да ишенбейт, хадиске да ишенбейт. Сен ага Курандан же хадистен эгерде бир далил алып келе турган болсоң, ал сенин Кудайыңа ишенбей турса, эмне үчүн Кудайыңдын китебине ишениш керек? Мындайча айтканда, такой подход эч качан бир пайда алып келбейт. Сенин мындай кылганың пайда алып келбейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз эмне дегенбиз? Рациональный доводы бизде биринчи орунда турат. Алла Тааланы далилдөөдө биз атеист дагы ишенген, мусулман дагы ишенген, дүйнөдөгү баардык адамдар ишенген акылды ортого коюп, акылдын негизинде сүйлөшөбүз. Демек, кыскача айтып турган болсо, урматтуу бир туугандар, акыл деп эле философторго окшоп, атеисттерге окшоп баардыгын эле чече бербейбиз. Жана кудум ошондой исламдын ичинде кээ бирки жамааттарга окшоп, акылды таштап коюп, бир гана Куран сүннөттү карманбайбыз. Балким Куран сүннөттүн өзүндө Алла Таалам акылды иштеткиле деген буйрукту берген. Бул боюнча, урматтуу бир туугандар, эң сонун мисалды Имам Газали өзүнүн китебинде Ал-Ихтисад фил Эътиқадта баяндайт. Ал айтат, акыл менен Куран жана сүннөттүн мисалы бул күндүн нуру жана адамдын көзү сымал дейт. Акыл бул күндүн нуру дейт. Ал эми адамдын көзү бул Куран жана сүннөт дейт. Элестейт дейт. Сен акылыңды иштетпесең, как будто сен караңгы күнү, караңгы түнү, эч кандай бир нур жок, никакого света нет, ошол жерге чыгып алып, көзүңдү ачсаң дагы эчтеке көрбөйсүң. Туурабы? Сен адашасың. Кудум ошондой эле акылды таштап койсоң, сен дагы адашасың дейт. Же болбосо, хадисти жана Куранды карманбаган адамдар чак түштө чыгып алып, күн бар, акылды эле иштетип, Куран хадисти карманбай, көзүн жумуп алган адам сымал дейт. Биз мусулмандар эмне кылабыз? Экөөнү тең бирдей карманабыз, экөөнүн тең орду бар биздин динибизде. Акыл бул адаштырат. Шайтан акылдуу болгон, эгер акыл туура нерсени көрсөтсө, шайтан туураны көрөт эле да. Ошон үчүн акылга салбай жашаш керек деген. Урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, акылга таянсаң адашасың деп айтышат, деп жатат биздин агай. Бул сөзүн канчалык чын же канчалык жалган экенин биз азыр эле баяндадык. Биз эч качан антип айтпайбыз, жалпылай түрүндө. Балким акыл иштей турган жерде албетте акыл иштетесиң, акыл иштебей токтой турган жерде сен каалайсыңбы же каалабайсыңбы токтотушуң керек. Ал эми биз сабактын башында айткандай, бул киши эрлик коюп көнүп алды мусулмандарга. Силер ушундай дейсиңер жана ушинтип айтасыңар депчи. Эгерде жөнөкөй эле бир мисал менен далилдей турган болсок, мисалы, Кудай сактасын, арабыздан бирөө тиши ооруп калып, тишин дарылатып, ошол жерден бир оору жугузуп алып, ооруп калып, баардык стоматологдор начар, баардыгы жаман, жана негизи эле тиш дарылоо деген нерсе жаман деп айтса, канчалык туура же туура эмес болот?
Албетте туура эмес. Себеби ал бир адамды көрүп алып, жалпылай системага, жалпылай адам ошол стоматологдордун бардыгына өкүм берип жатат. Бул акылга, паам парасатка дал келбейт, өзү Элмурат Кочкор уулу айткандай. Бирок бул өзү ушуну иштетет. Мисалы айылдан же болбосо дагы бир башка жерден бир жөн эле бир катардагы намазга келген бирөөлөрдүн сөзүн угуп алат дагы, мына силер ушундайсыңар деп айтканды жакшы көрөт. Биз азыр эле дайындап айтып кеттик, мусулмандардын позициясы кандай? Мусулмандардын позициясы бул вопросто акылды адашасың, акылды кармансаң адашасың деген жалпылай эмес, балким акылды карманган дагы жер бар, акылды карманбастан токтой турган дагы жер бар. Дин ордунда турат, өзгөрбөйт, бирок шарият динамикалуу болууга тийиш. Урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, дин өзгөрбөйт, ал эми шарият динамикалуу болууга тийиш. Мындайча айтканда шарият ошол өзгөрөт деп жатат. Мен бир нерсени айтып коеюн. Ричард Докинс деген киши, атеисттердин мындайча айтканда имамы, лидери, өзүнүн Богка иллюзия деген китебин жазгандан кийин көптөгөн философтор аны эмне катуу сын пикирге алган. Алар мынтип айтышкан: сен өзүң биологсуң, ал чындап эле биологду өзүчө, философ эмес. Бирок диндер философия жөнүндө китеп жазып жатып, сен эч бир нерсе түшүнбөйсүң, жана даже жада калса сен ошол диндер философиясындагы терминдерди түшүнбөйсүң. Сен кантип ушуну да түшүнбөй туруп, диндер философиясына сүйлөп жатасың. Кудум ошондой эле бул жерде, эгерде карай турган болсоңуздар, бул киши дин менен шариаттын ортосундагы айырманы кайдан алды деп мен сурайын деп жатам да. Себеби дин өзгөрбөйт, шарият өзгөрөт. Эгерде кайрыла турган болсок, өз исламский булактарга дин менен шарият бул эко синонимдер, эко бир нерсе. Түшүнөсүздарбы? Кийинки нерсесин көрөбүз. Деп ахлактык принциптер. Булар өзгөрбөйт, бирок калган күнүмдүк турмушка тиешелүү укуктук негиздер өзгөрүп турат деп. Вот ошону айтып атам. Ошондо кредит бул экинчиге кирет. Кредит бул экинчи топко кирет. Муну өзгөртүш керек. Өзүңүздөр көргөндөй эле, урматтуу бир туугандар, эки адам ортосундагы нерсе, мындайча айтканда укуктук нерселер, булар өзгөрүүгө тийиш деп жатат. Мен бул жөндө Ахлусуннат жамаат позициясын айтып коеюн. Биз айтабыз: Алла Таалам качан бир нерседен тыйган кезде, ал нерседе сөзсүз адам баласы үчүн зыян бар экендигин билгендиктен Алла Таалам тыйган. Жана кайсы нерсе буйруган болсо, сөзсүз ошол жерде пайда бар экендигинен Алла Таалам тыйган. Демек, Алла Таалам айткандай: Инналлаха ла я'муру бил фахша, Алла Таалам жаман, ыплас нерселерге эч качан буйрубайт. Алла Таалам сүткорлуктан тоскондон кийин болду. Бул сүткорлук кыямат күнгө чейин эмне арам жана жаман нерсе, ыплас нерсе болуп кала берет. Түшүнөсүздарбы? Эми бул жерде менде эки суроо бар. Биринчиден, ким айтты? Кийин соң үрп адатка жараша, заманга жараша, жерге жараша силер ушул нерселерни өзгөртүп алгыла деп. Куранда бир намек барбы ушул жөнүндө? Куранда же хадисте? Эгерде бар десе, анда алып келиңиз. Бирок ал нерсе жок. Эгерде жок, бул менин жеке оюм десеңиз, анда сиздин жеке оюңуз бизге эч кандай керек эмес. Себеби биздин имамдар, биздин мазхаб башчылар, биздин уламалар, аалымдар ээрчүүгө татыктуураак сизге караганда. Ал эми экинчиден, урматтуу бир туугандар, биз эмне деп айтабыз? Биз айтабыз: Алла Таалам пайгамбарыбыздын доорунда сүткорлук арам деп жатканда Алла Таала билген эмеспи? 21 кылымда ушундай убакыт келип калышын, ушундай бир экономикалык жагдай болуп калышын билбей калды беле? Эгерде билбей калды эле десең, анда сен динден чыгасың. Эгерде билип туруп Алла Таалам ушундай буйруду жана намек берген жок десең, анда сен өзүңөзү противоречие болуп каласың. Кийинкисин көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Биринчиден икая, өзүңүз айттыңыз. Ооба. Бирок бул жерде эки нерсени бөлүп алыш керек. Бирок булар баягы мечиттин ичинен жаңырып атат да, мечиттин микрофонунан айтылып атат. Меккеден жаңырса деле булар бир икая. Эми мен айтпайм. Бул жерде биз ала турган, чыгара турган сабак бар. Бирок бул икаянын толугу менен туура же туура эмес деген бул экинчи маселе. Менимче туура эмес. Себеби азыр кыямат болуп адамдар бейишке кире элек да, болду. Өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу бир туугандар, бул жөн эле икая. Мечитте айтылса деле, Меккеде айтылса деле, мен буга ишене бербеймин. Мен жеке өзүм ишене бербеймин деп айтып жатат. Мен айтып коеюн. Биринчиден, икая деген эмне? Икая деген бул түштүк диалектте хикая деген эле сөздөн алынат. Окуя, история орусча айтканда. Бир окуя. Албетте окуянын жалганы болот, чыны болот, бирок качан бир окуя пайгамбарыбыздын оозунан чыкса, жана ал хадис бизге достоверный болуп берсе, окуя дагы достоверный болууга тийиш. Мындайча айтканда, эгерде кимде мен бул окуяга ишенбейм десе, анда анын иманына бир мындай
опасность жаралат. Ошондуктан өзүңүздөр билесиздер, бул эки окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде айтылат. Бир союк аял итке суусап жаткан итке суу берип, ошол себептен бейишке киргени да хадисте бар. Жана экинчи окуясы 100 адамды өлтүрүп, тооба кылып, Алла Тааланын тообасын кабыл кылып, бейишке кириши боюнча эмне бул дагы хадис бар. Эми бул хадистерди билип туруп, Меккеде болсо деле, Меккеде жанырса деле, бул мындай эле икая, мен буга кабыл албайм деген адамдын иманында көптөгөн шектер пайда болот. Кийинкисин көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Печат басып койдук эле биз келе албайбыз десеңиздер, негизи бул деле туура эмес. Ансеңиздер, анда муфтийди ала келсеңиздер болот деп. Үчөөбүз отуруп сүйлөшөбүз, бирок түз эфирде. Кыркып жана монтаждап чыгармай жок депчи. Урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле, мен муфтий менен түз эфирде дискуссия же диспут кылмак элем, бирок эч ким мага жооп бербей койду деп жатат. Биринчиден, Элмурат байке, муфтийдин өзүнүн аброю, өзүнүн деңгээли, өзүнүн кылар иши бар. Ал бекерчи киши эмес. Ар ким эле четтен чыга алып эле мен менен талаш, мен менен могу маселени талкуула дегенге эч кимдин акысы жок. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы мен деле сизге канча жолу жаздым, канча жолу видео вызовтан болсун, же болбосо аудио вызовтан болсун сүйлөшөйлү десем, кээде мен оройлугума сылайстетип, мени оройлугумду себеп кылып, башка учурларда жөн эле жооп бербестен кутулуп, кээ бир учурларда азырынча убакыт жок деп кутулуп жаттыңыз. Андыктан, урматтуу бир туугандар, мен айтайын деген нерсе эмне? Ар адам өзүнүн деңгээлине жараша эмне дискуссияга же болбосо диспутка чакырыш керек. Кийинкисин көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Риск ала турган, нак кишилигин, характерин ортого кое турган жерге келгенде пассивдүү болуп, мынтип кой фитна чыгып кетет, күнөөсүн жашыр деген нерселерге бекене болуп атат. Мен Платондун бир сөзүн эстетип кетет элем бул жерде. Билбей туруп сүйлөгөн канчалык күнөө болсо, билип туруп унчукпай койгондагы ошончолук күнөө деген. Сиз, Элмурат байке, бул жерде Платондун капыр болсо дагы сөзүн келтирип жатасыз. Макул дейбиз. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн айтып койлу. Пайгамбарыбыз айтат: "Афдалул жихад калимату хаккин инда султанин жаирин." Эң мыкты күрөш эмне десе, залым падышанын алдында чындык сөздү сүйлөө жана айтуу деп жатат. Сиз адатыңызда эле мусулмандардын бир экчөсүн көрүп алып эле жалпылай исламга же мусулмандарга ушул нерсени жабыштырганыңыз туура эмес. Себеби биздин исламда өзү айтып жатат ушуну, эмне айтыш керек, чын сөздү жеткизиш керек жана айтыш керек деп. Ошондуктан, эгерде бирөө жарым айтпай жатса, бул ошонун кемчилиги, исламдын же жалпылай мусулмандардын кемчилиги эмес. Кийинкисин көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Ден соолук тема болгондо доктурдун айтканы шарият болду. Кызыл жийип, көк жийип, сүфкүф кылып тур, анан суусун чачып тур деген эч кереги жок нерселер. Биринчиден, доктур айткан эч качан шарият болбойт. Сиз кайсы шариатты айтып жатасыз, мен билбеймин. Шарият деген биз үчүн Алла Таалам айткан жана пайгамбарыбыз айткан нерсе шарият болуп берет. Бул биринчиден. Экинчиден, эч качан шариятыбызда, Куран жана хадисте дарыланба деп айтпайт, доктурга кайрылба деп айтпайт. Балким Алла Таалам өзү айтат: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Билбесеңер, билгендерден сурагыла. Демек, бул дагы эле сиздин адатыңыздагы бир ярлык, өзүңүздүн түшүнүгүңүздү бизге жабыштырып жатасыз. Эми сиз менен биздин айырмабыз эмнеде десе, сиз признавать этпеген, сиз кабыл албаган суфкуфту биз кабыл алабыз. Суфкуф деген эмне, урматтуу бир туугандар? Бул баягы эле дем салуу. Мусулмандар эмнеси менен айырмаланат башка капырлардан? Алар демди да салдырат, алар Куранга да кайрылат. Себеби пайгамбарыбыз айткандай хадисинде Фатихада, мисалы, бардык оорунун шифасы бар дейт. Биз Куранга да кайрылабыз, ошон менен биргеликте Куранда жана хадисте келгендегидей биз доктурга дагы, специалисттерге дагы кайрылабыз. Ал эми башкалар, бизден башкалар, алар бир гана специалистке гана таянат. Алла Таалам Куранда айткан: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифау ва рахматул лил муъминин." Биз Куранды момундар үчүн шифа жана рахмат катары чүргөнбүз дейт. Эми муну көрүңүздөр, урматтуу бир туугандар. Мисалы үчүн сахабалардан үчүнчү халифа пайгамбардан кийинки Осмон халифа болгондо эң мындай тарыхтан көп билинген өзгөчөлүгү тууган ургун бийликке толтуруп алган.
Аны айткан сен тууган уругуң эле толтуруп ала бересиңби? Ошо кесипти жакшыраак билгендер, адекваттуураак адамдарды кое койсуңбу? Келмесе түшчү, биз жакшыраак бирөөгө берип башкартайлы, сендикинде али турат десе, жок, мага бул халифалыкты Кудай кийгизген, Кудай чечип алат деп, мисалы кетпей турмуш деле туруп алганда, акыры жанагындай кол салуу менен анан алмашып атат бийлик. Урматтуу бир туугандар, Ахли Сунна вал Жамааттын башка течениялардан болгон айырмасы эмнеде десе, бир нече жерде ошолордун бирөөсү биз пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, Ахлул Бейт, же болбосо пайгамбарыбыздын сахабаларына, сподвижниктерге өзгөчө жакшы мамиле кылабыз. Бардыгына бирдей жакшы мамиле кылабыз. Мисалы, Имам Тахави өзүнүн бестселлер болгон китебинде матында айткандай, "Ва нухиббу асхаба Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям." Биз пайгамбарыбыздын сахабаларын сүйөбүз дейт. "Ва ла нуфарриту фи хубби ахадин минхум." Бирөөсүнүн карманып алып эле фанатет этип, ошонун бирөөсүнүн фанаты болбойбуз. "Ва ла натабарра мин ахадин минхум." Жана бирөөсүн четке какпайбыз дейт. Балким биз бардыгын сүйөбүз, сахабалардын бардыгын кабыл кылабыз. Бир гана кайсы артыкчылыкты пайгамбарыбыз айткан болсо, ошол артыкчылыкты биз дагы айтабыз, биз дагы моюнга алабыз. Мисалы, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Халид бин Валид жана башка сахабалардын арасында өзгөчө бир орду жана артыкчылыгы бар. Биз ошол артыкчылыкты гана моюнга алабыз. Урматтуу бир туугандар. Ал эми Ахли Суннага дагы жана жалпы исламга дагы отуруп алып эле сахабаларды, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн, аялдарын, балдарын жаман жагы менен эскерип, жаман жерлери менен айтып, аларды критикалап эткен биздин динибизге өзгөчө Ахли Сунна вал Жамаатка такыр эле дал келбейт, урматтуу бир туугандар. Кийинкисин көрөбүз. Саясатка курбан инструмент болуп кеткенде ислам чылбыры саясатчы баягы жаман адамдардын колуна өтүп калгандагы жоромолдор да, баягы падышага эч каршы айтпа, сындаба, ал бардыгын туура кыла, сүйөп ал, Аллахтын өкүлү деген. Аллахтын өкүлү экенин айттым. Аны ошо Курандан кыйырмайында чыгат. Ал жерде сөз жок. Эгер эң туура, эң терең, эң мындай арканды алыс таштаган пикирлерди аны баарыбыз эле колдойбуз да, түшүнүктүү эле нерсе да. Туура эмес нерсе болсо, аны бул Кудайдын жерден көлөкөсү эле туура эмесин деле колдой бериш керек деген толугу менен туура эмес. Падыша Алланын жердеги көлөкөсү, андыктан аны сындабаш керек деп жатат. Бул нерсе эки сүйлөмдөн турат дейли. Биринчиси падыша Алланын жердеги көлөкөсү. Бул нерсени кайсыл жактан уккансыз, же кайсы китептен уккансыз билбеймин. Биздин акыйдада Алла Тааланын көлөкөсү жок, себеби Алла Тааланын денеси жок. Бул биринчиден. Биз буну биринчи жолу угуп атабыз сизден, чын айтканда. Экинчи сүйлөм, аны эч качан сындабаш керек. Же болбосо ага эч качан каршы чыкпаш керек. Урматтуу бир туугандар, каршы чыкпаш керек дегендин эки мааниси бар. Каршы чыкпаш керек дегенде Ахли Сунна вал Жамаат эмнени айтат? Каршы чыкпаш керек дегендин мааниси каршы чыгып, фитна кылып, тополоң кылып, уруш мушташ, жаңжал, кан төгүү кылып, саясий төңкөрүш, политический переворот кылуудан тосот биздин динибиз. Эмне үчүн? Себеби тарыхты карап көрө турган болсок дагы бир залымды кетирем деп ордуна 10 проблема, 100 проблема алып келген мамлекеттер көп болгон. Жана азыркы заманда деле ошол. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла тахруж алал хаким ва ин ахада малак ва жалада захрак." Ханга каршы чыкпагын, мал мүлкүңдү тартып алса дагы, жана өзүңдү сабаса дагы. Биздин Ахли Сунна вал Жамааттын позициясы ушундай. Себеби сен бир адамды, бир залымды кетирем деп ордуна жүздөгөн проблемаларды алып келип калышы мүмкүн. Хаос болуп, мамлекетибизди полевой командирлер эле бөлүп алып эле өз ара ичинде согушуп, согуш бүтпөй азыр кээ бир мамлекеттерди көрүп жатабыз. Ошондуктан ислам бул маселеге ушинтип карайт. Бирок экинчи мааниси, падышага каршы чыкпа дегендин мааниси сындаба. Буну айтабы мусулмандар же айтпайбы? Урматтуу бир туугандар, мусулмандар буну айтпайт. Биз айтабыз, падышаны сындагын, бирок анын өзүнүн шарттары бар да. Өзүнүн адеби бар. Бул сенин коштаң эмес, же классташың эмес, же досуң эмес, аны аты жөнү менен айтып ашада сөккөнчү. Өзүнүн адеби бар, биринчиден. Экинчиден, по факту сүйлөшүң керек дегендейчи. Эгерде факт билбесең эмнени айтасың, туурабы? Факт билбесең, аралашпасаң эмнени айтасың? Анан жөн эле жарымы жалган кылып эле элдин ортосунда фитна кылганды албетте биздин динибиз тосот. Ошондуктан дагы эле баягы биринчиден динди түшүнбөйт, диндин ичиндеги расылатты билбейт. Өзү угуп, өзү бир мындай
сезген нерсени эле бизге жармаштырып жатат. Мусулманда силер ушундайсыңар, силердин диниңер исламдагы ушундай деп. Бул албетте урматтуу бир туугандар, туура эмес. Өзү айткандай, өзү дайыма акыл жана паам парасат деп көп айтат, бирок көбүнчө өзүнүн сөздөрүнө каршы келет. Биз мусулмандар эч качан өзүбүздүн принциптерге мисалы каршы келбейбиз. Кийинкисин көрөбүз. Мен ошол мына жолук салынгандар боюнча да айткан элем да, бир сырттан ичти көздөй эмес, иштен сыртты көздөй оронуу болуш керек. Мындайча айтканда, биринчи ички дүйнөнү оңдо. Сени көргөндө адам адебиң менен суктансын, сага сенин билимиң менен сүйлөгөн сөзүң орундуулугу менен жашоодогу адептик кылдаттыгың менен мындай суктанса, анан оронуп алсаң жарашып эле жатып калат да. Анан башында эле оронуп алып туруп анан калганын окшоштурur эм дегенде баягындай тиктокторго чыгып кеткен, мыналар өздөрү оронуп алып анан мындай кылып деген нерсе чыгып калып атат да. Урматтуу бир туугандар, биздин динибизде мындай логика, мындай математика эч качан өтпөйт. Себеби бул айтып атпайбы? Биринчи ичиң таза болуш керек. Сен ичиңде внутри адептүү бол, анан кийин сыртыңды кооздо, жолук кий жана башка деп. Жок, биз айтабыз. Сен эч качан жолук кийбестен адептүү боло албайсың. Себеби жолуксуз жүргөнүң уже адепсиздик. Алланын астында сен чоң күнөө кылып жатасың, сен чоң адепсиз адам болуп жатасың. Ошондуктан биз айтабыз, ички адептүүлүктү Алла Таалам өзүнчө сурап алат, сырткы адептүүлүктү, ошолордун бирөөсү хиджаб, Алла Таалам ошону отдельно өзүнчө суракка алат. Ошондуктан сен мыны кылбай атасың, андыктан сен биринчи мынаудан башла дегенди эч ким сизге, өзүңүз айткандай, сизге диндин патент эч ким берген жок. Сиз азыр өзүңүз мурда айткандай диндин патент эч кимде эмес деп туруп, азыр өзүңүз патенттеп эле жатасыз, урматтуу Элмурат Кочкор уулу байке. Ошондуктан биз айтабыз, динди такыр түшүнбөгөндөн кийин дин жөнүндө эч качан бир суроо жооп кылбашыңызды өтүнөбүз. Кийинкисинде көрөлү, урматтуу бир туугандар. Амир сапка кыңк этпей баш ийиш керек деген алардын да принцибинде бар. Азыр мына ажоого кыңк этпей баш ий деген сөз. Бул мындай коркунучтуу нерсе да, туурабы? Амир сап эгер ошол даватка чыккан группанын башчысы оңго бас десе оңго, солго бас десе солго, ал жерде дейт неге деп сураба. Неге биз оң жактан кетсек жакшы болот го, сол жака неге бастык деп сураба. Ал түз Аллада мындай бир айтканда бир мындай аянга окшош бир демке айтып аткан болот. Анын оюнан өзүнчө эле оң жактан кетейличи десе, оң жакка карап сал берсе, ошол жерде бир мындай жакшы нерсе болгон болот, бир керемет шарапат болгон болот дегендейчи. Бирок бул коркунучтуу нерсе да, ойлонбой баш ий деген. Ким билет, бул азыр мындай акырындап чоңойгону, акырында мындай тарапташтарын катмаран калыңдаткан мындай стадияда жүргөн бир жамааттыр балким. Эртең бардыгы Амир сапка баш ийиш керек экенбиз. Анан Амир сап чыгып туруп айтса, мына эми мен президент болоюн, азыркы президент болбой эле койсун, бул шарият менен башкарып эткен десе, мисалы эмне болот мисалы? Урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле, даваттын ичиндеги амир саптардан бир коркунуч жаралып калышы мүмкүн деп жатат. Себеби анын сөзүн ойлонбостон, кыңк этпестен баш ийгиле деген нерсе бар деп. Мен айтат элем, Элмурат Кочкор уулу байкеге. Биринчиден, бул нерсе ааламдык нерсе. Бүткүл дүйнөдө бар. Кайсыл жерге барбаңыз, өз ошол жердин амир сабы бар. Амир саптын орду бир гана дават эмес, балким бардык жерде бар. Мисалы, ар бир үй бүлөдө өз амир сабы бар. Армиянын амир сабы бар. Министерствода, кайсы гана жерде болбосун, любой кандай гана тармак болбосун, өзүнүн амир сабы бар. Эмне үчүн бардык жердин амир саптарын сиз сындабайсыз дагы, даватка келгенде ушулар коркунуч жаратат деп жатасыз. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу бир туугандар, сиз айткансыз, мен даватка чыккам депчи. Сиз же даватка чыкпагандайсыз, чыксаңыз дагы эчтеке түшүнбөгөндөйсүз. Эмне үчүн? Себеби сиз чыкканда билмей келесиз. Даваттын ичинде 20 шарт деген бар. Бул өзүнчө бир устав. Бул 20 пункттан турган бир өзүнчө закон. Алар эмне? Даватка чыккан адам ошол 20 шарттан чыкпаш керек. Ошол 20 шарттын ичинде бир нерсе бар. Саясатка кийлишпейбиз деген. Саясат мындайча айтканда кызыктырбайт. Отуруп алып мечитте паланча президент, түкүнчө министр, могу депутат, могу дагы эмне, мындай сөз эч качан болбойт жана бул нерсе тыйылат. Караңыздар, ошондуктан саясатка кандайдыр бир коркунуч жаратышы мүмкүн деген сөзүңүз такыр эле бизге тиешелүү эмес. Даватка тиешеси такыр эле жок. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, урматтуу бир туугандар, бул мээнет башталганда бир 100 жылдай болду.
Индияда бар, Пакистанда сиз окуган, Турцияда бар, Иордания, бардык дүйнөнүн любой точкасында бул даават мээнети жүрүп жатат. Эми 100 жылдын ичинде бир адамды айтыңызчы, дааватчы болуп, дааваттагы күчүн, дааваттагы авторитетин, дааваттагы аудиториясын бир мансап ээлегенге, бир политикада бир вес имейт эткенге жумшаганын барбы ушундай бирөө? Биздин мамлекетте болсун же биздин мамлекеттен сырткары болсун? Андай бирөөгө да жок. Мындайча айтканда эмне үчүн? Себеби бул адамдар, бул лидерлер, дааваттын лидерлери дааватта жүрө берип, 20 шарттын негизинде жүрө берип, 20 шарт булардын жашоосуна келген. Булар бир гана дааватта саясатты сүйлөбөй койбойт. Булар үйгө келгенде да саясатты сүйлөбөгөнгө аракет кылат. Түшүнөсүзбү? Мындайча айтканда булар в перспективе көрбөйт, саясатка барсам, ак үйгө кирсем, не то что там захват кылам депчи, жөн эле, басчы, баллотировайсызчы десең ошондо дагы барбайт. Ошондуктан мен дагы деле айтам, сиз дааватты да түшүнбөйсүз, исламды да түшүнбөйсүз, даават ичиндеги нерселерди да түшүнбөйсүз, амир сапты да түшүнбөйсүз, бирок өзүңүздүн түшүнүгүңүздү дааватка, исламга эмне арттырып, булар ушундай деп туруп интервью бересиз, жазасыз, жана башка иштерди кыласыз. Кийинкисин көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Ажы артыкпы же айылдагы көпүрө артыкпы деген. Мен жеке оюмду сурап атасыз да. Менимче айылдагы көпүрө артык. Урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр көргөндөй айтып жатат. Айылдагы көпүрө артыкпы же ажылык артыкпы десе, айылдагы көпүрө артык деп жатат. Мен айтып атам, мындай логика иштебейт. Бул жерде акыл токтойт. Биздин Ахлу Сунна вал Жамааттын позициясы боюнча. Мисалы, арабыздан бирөө чыгып алып эле Алла Таалам намазды 5 убакыт кылып койду. Демек, намаздын максаты эмне? Жакшы адам болуу, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнү жамандаба, эми айтор жакшы адам болуу. Мен намаз окубай туруп эле жакшы адаммын, допустим. Андыктан мен намаз окубай эле жакшы адам боло берейин, себеби маани маңызы менде бар уже эле десең, дурус болобу же дурус болбойбу? Десеңиздер, такыр эле дурус болбойт. Эмне үчүн? Себеби бул жерде негизи эле сиздин подходуңуз, бул манхач, такой подход эч качан кабыл кылынбайт. Намаз эмне үчүн 5 убакыт, эмне үчүн 3 эмес? Мен 3 мал намаз окуп эле жүрөгүм тазартып алсам болбойбу деген нерселер болбойт. Алла Таалам тандадыбы 5 мал, бүттү 5 мал болуш керек. Алла Таалам орозо айын тандадыбы? Орозодо, орозо кармасын, бүттү ошондой болуш керек. Алла Таалам ажылыкты тандадыбы? Болду. Эми бул жерде эки нерсе бар да. Айтып атат, маани маңызына жетпей туруп кайтып келип атышат. Ошондуктан ажылар маани маңызына жетпеген ажылыктан көрө айылда көпүрө куруп койгон жакшы дейт. Биз айтабыз. Биринчиден, ким айтты маани маңызына жетпей жатат деп? Сиз мен ажыга бардыңызбы же умрага бардыңызбы? Эгерде барган болсоңуз айтыңыз, мен барганмын, мен көргөнмүн деп. Барган ченделде дагы адамдын жүрөгүндө нерсени кантип билесиз? Бизде исламда жакшы бир принцип бар. Хусну зон дейт. Жакшы күмөн кылуу. Бир адам жүрсө мындай ажыга кетип атат, ажыдан келди, машалла. Бүттү, биз мусулмандар, мы обязаны, биздин мойнубузда милдет. Бул оңолду, бул кыйратты, бул Аллага жакындады деген ой келтирүү. Чотомо кыйшайып атат, могу дагы деле оңолбоду деп күмөн кылуу биздин динибизге такыр эле жат көрүнүш, урматтуу бир туугандар. Эми мен айтайын деген, урматтуу бир туугандар, бул баягы эле нерсе болуп жатат да. Өзү дайыма акыл, паам, парасат деп кыйкырат. Бирок акыл, паам, парасат дегендин сөзүнө өзү дал келбейт, өзү бул сөздөрүн амал кылбайт. Кандайча? Бул айтат. Бул бир өкчөсүн эле көрөт, бир өкчөсүн көрүп алып эле жалпылай силер ажылар ушундайсыңар. Биз айтабыз дагы эле. Бул динди да түшүнбөйт, биринчиден. Экинчиден өзүнө өзү каршы чыгат, үчүнчүдөн бирөөгө эрилик коёт. Бирөөлөргө, исламга, мусулмандарга, даватчыларга жана ажыларга үйдө жатып алып эле силер мындайсыңар деп эмне өкүм чыгарганга уста. Биз айтабыз, мындай кылганыңыз сиз өзүңүз дайым кыйкырып келе жаткан акыл жана эмне паам, парасатка эмне каршы келет. Кийинкисин көрөбүз, урматтуу бир туугандар. Ошол шайтанга таш ыргыткыла. Канча жолу таш ыргытыш керек? Билбейм. Мен Элмурат байкеге бир суроо бергим келип жатат. Элмурат байке, сиз көптөгөн интервьюлөрдү бергенсиз, китептерди жазып атасыз, макалаларды жазып атасыз. Эми ажы жөнүндө да сүйлөп атасыз. Мына маани маңызы мындай. Демек маани маңызына жетпесең, ажыга баргандан көрө үйдө эле жатып алып көпүрө курган жакшы депчи. Бирок ошону менен биргеликте жөнөкөй эле бир базовый, бул как АБВГД дегендей эле нерселерди канча жол таш ыргытыш керек. Ушуну билбей жатасыз. Мен айтайын дегеним, сиз динди түшүнбөгөндөн кийин
Ушунчалык деңгээлде түшүнбөгөндөн кийин эмне үчүн кыргыздар арасында фитна кылып жатасыз? деп. Же шариатта айтылабы? Шариатта айтылат. Куранда именно 5-өөнү тандап берген эмес. Ар жерде айтылган, биздикилер терип туруп ушу 5-өө жакшы болот деп туруп шариат кылып койгон. Керек болсо намаз окугула дегенге караганда урлук кылбагыла, бирөөнүн акысын жебегиле, гыйбат кылбагыла, чагымчылык кылбагыла деген нерселер намаз бир жолу айтылса, алар 5 жолу айтылат. Урматтуу бир туугандар, эч ким тана албай турган бир факт айтып коеюн. Алла таалам намаз боюнча 100 жолу айткан. Намаз тургузгула, намаздын баалуулугу боюнчачы. Ошол эле учурда Алла таалам уруулук боюнча бир эле жерде айткан. Васариқ васариқату фактау айдиахума. Бир эле жолу. Мен айтайын дегеним, намаз бул зарыл, ал эми уруулук маселеси зарыл эмес. Жок, экөө тең зарыл. Бирок мен айтайын дегеним, могу статистикаларды, мону монча жолу айтты, тигини монча жолу айтты деген кайдан алдыңыз, мен түшүнбөй жатам. Чын айтканда. Кийинкисин көрөбүз. Анан неге силер бу 5-өөнү тандап алып келип бизге шариат кылып атасыңар дегендей бир макала жаздым эле. Бул суроону урматтуу бир туугандар, Элмурат байке, сиз пайгамбарыбызга беришиңиз керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде өзү белгилеп ушул 5-өөнү айткан бизге. Бул өзүбүз эле отуруп алып мусулмандар кел 5-өөнү танда деп тандап койгон жерибиз жок. Пайгамбарыбыз айтат: "Бунияль исламу аля хамсин, шахадати алла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах, ва иқамис салат ва итаиз зака, ва сауми рамадан, ва хаджил байт ман истатаа илейхи сабила." Андыктан бул суроону пайгамбарыбызга бериңиз. Биз мындай суроолорду бербестен эле ыйман келтирип, бул 5-өөнүн орду башка экенин ишенебиз. Дагы бир нерсени кыстарып кетейин. Куранда да эң коркунучтуу азаптоочу сценарийлер, мындайча айтканда Кудай мындай кылсаң мынтип азапталасың, мындай кылсаң мынтип азапталасың деген эң коркунучтуу азап сценарийлер адеп ахлактык башкасында коомдук маанидеги күнөөлөр. Урматтуу бир туугандар, биз мунусуна да кошула албайбыз. Себеби Алла таалам эң чоң азаптарды эки адам ортосундагы мамиле үчүн эмес, балким адамдын ыйманына, адамдын акыйдасына, адамдын ишенимине байланынган нерсеге убада берген. Алла таалам айтат: "Ва ман юшрик биллахи фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъваху нар." Ким Аллага шерик кошсо, Алла таалага бейишти арам кылат. Жана анын барар жери тозок болот дейт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, баягы эле көптөгөн жерлерде динди түшүнбөгөн адам, эки динди түшүнбөгөн адам динди талкуулап жатат. Урматтуу бир туугандар. Урматтуу бир туугандар, сөзүнүн акырында Элмурат Кочкорулу байкебизге кайрылып коюуну туура көрдүк. Элмурат байке, сиз динге такыр эле дал келбеген, жат болгон көрүнүштөрдү көп таануулаган себептен сиз уже кызыл чекке жетип келдиңиз. Албетте биз динден чыкты же мусулман эмес деп айта албайбыз. Себеби биздин Ханафи мазхабта принциптердин бир принциби эмне? Ва куллу каулин жаян фил куфра ан муслимин валау даифа нахра. Мусулман адамдын ыйманы кетти экенине 99% далил турса дагы 1%дык мусулман абалында калгандыгына 1%дык гана бир эле шансы калган болсо, биз анын мусулман экендигине күбө бере жана мусулман катары мамиле кылабыз дейт. Мындайча айтканда Ханафи мазхаб бирөөнү динден чыгарууга эмес, динге киргизүүгө, эптеп динде алып калуунун аракетин көрөт. Бирок ошон менен биргеликте каалагандай сүйлөй бер, каалагандай калчай бер деп дагы айтпайбыз, балким айтпайбыз. Балким биз айтабыз: сенин айткан сөздөрүң сенин ыйманыңды кызыл чекке жеткизди, сен мындан кийин тоба кылгын жана мындан артка кайткын. Эгерде катуу айтсам кечиресиздер, буйруса айткан сөз Элмурат Кочкорулу байкебизге пайдалуу болот деп ишенебиз. Анан урматтуу бир туугандар, дагы бир эскертип койчу нерсе, Кыргызстандагы устаттар, устаздар, молдолор, дамлалар жана дүйнөнүн ар бурчунда окуган, ал Южный Африкада болсун, же Иордания болобу, же Египет болобу, Турция болобу, же Пакистан, Индия мамлекеттери болобу, айтор кайсы гана мамлекет болбосун, дин илимин талап кылган студенттер, талип илимдер, биздин максатыбыз динди коргоо. Өз ара ичибизде бир-эки маселелер менен талашып, ошону менен эле чарчап, ошонун негизинде бирибиздин көңүлүн орутуп калбастан, Кудай сактасын ал нерседен. Ал нерсе жок, жана ал нерсе болбосун деп эле иншалла ниет кылайлы. Балким биздин максатыбыз эмне? Азыр могу өзүңүздөр билгендей,
кайсы гана нерсе Европада болбосун, Америкада болбосун, Штаттарда болбосун, ал нерсе бир аз канча бир жыл айырмасы менен сөзсүз биздин мамлекетибизге жетип келет. Ал атеизм болсун, ал секуляризм болсун, ал гей пропаганда болсун, бул нерсе бардыгы биздин мамлекетибизде бар. Биздин чыныгы душмандар ошолор. Биз чыныгы күчүбүздү ошолорго эмне кылышыбыз керек? Ошолордун каршысында элди жакшы жака үгүттөп, туура исламды, туура Ахлу-сунна вал жамааттын позициясын жеткизүүгө эмне ниет кылып, ошону кылышыбыз керек. Имам Каусари рахмеуллахунун мээнеттерин карай турган болсок, 20-кылымдын легендасы ал киши эмне, урматтуу бир туугандар, мисалы Таънимул Хатиб китебинде же болбосо Макалат китебинде деле эмне деп айтат? Сөз ротту баштаганда аль-ваджиб алейя, моя обязанность, менин милдетим. Мындайча айтканда, бул киши рот берүүнү, опровержение кылууну өз милдет кылган, өзүнө өзү милдет кылган. Сиз өзүңүздөр менден жакшы билесиздер, качан адам акыйданы үйрөнгөндөн кийин, акыйда окуу фарз, кифая болсо, акыйда үйрөнгөн адам үчүн жеткизүү жана жооп берүү фард айынга айланат. Он уже обязан жалгыз башыначы. Кудум ошондой эле мазхабты түшүнгөн адам мазхабты коргош керек. Ханафи фихти түшүнгөн адам ханафи фихти коргош керек. Ошондой эле акыйданы түшүнгөн адам акыйдан коргош керек. Ахлу-сунна вал жамаат түшүнгөн адам Ахлу-сунна вал жамаат коргош керек. Ал эми өз ара ичиндеги мамилелерибиз ал второстепенный. Ал нерсе чалып телефон менен бүтө турган эле нерсе деп ойлойм, урматтуу бир туугандар. Баарыңыздардан кечирим сурайм эгерде катуу айтып койгон болсом. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.